20 bölüm. Ошондо Теңир мынабул сөздөрдү айтты. Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай Теңириң менмин. Менден башка кудайларың болбосун. Жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги жана жерден төмөн суудагы нерселерди сүрөттөп, жасалма кудай жасаба. Аларга табынба, кызмат кылба, анткени Кудай Теңириң менмин. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата-бабаларынын күнөөсү үчүн 3-4 тукумуна чейин жазалаган кызганчаак Кудаймын. Мени сүйгөндөрдүн, менин осуяттарымды сактагандардын 1000 тукумуна чейин ырайым кылган Кудаймын. Кудай Теңириңдин атын курулай эле айта бербе, анткени анын атын курулай эле айта бергендерди Теңир жазасыз калтырбайт. Ишемби күндү ыйык тутуп эсиңден чыгарба. 6 күн иште ар кандай ишиңди кыл. Ал эми 7-нчи күн Кудай Теңириңдин ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, балаң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, малың да, үйүңдө жүргөн келгин да эч кандай жумуш кылбасын. Анткени 6 күндө Теңир асманды, жерди, деңизди жана аларда жашагандын бардыгын жаратып бүткөн. Ал эми 7-нчи күнү эс алган. Ошондуктан Теңир ишемби күнгө батасын берип, аны ыйыктап койгон. Кудай Теңириң берген жерде өмүрүң узун болсун десең, ата-энеңди сыйла. Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, жакыныңа жалаа жаппа, жакыныңдын үйүнө көз артпа, жакыныңдын аялына, кулуна, күңүнө, өгүзүнө, эшегине, эч нерсесине көз артпа. Бүтел күндүн күркүрөгөнүн, сурнайынын угуп жалынды, түтөгөн тоону көрүп турду. Эл ошону көргөндө артка кетенчиктеп, алыс барып турду. Анан алар Мусага: "Биз менен сен сүйлөш, сен угалы. Биз менен Кудай сүйлөшпөсүн, болбосо өлүп калабыз" дешти. Муса элге кайрылып: "Коркпогула, Кудай силерди сыноо үчүн, андан коркушуңар үчүн, күнөөгө батпашыңар үчүн келди" деди. Эл алыста турду. Муса болсо Кудай турган караңгы булутка кирди. Ошондо Теңир Мусага: "Исраил уулдарына айт, мени силерге асмандан кантип сүйлөгөнүмдү көрдүңөр. Өзүңөргө менин алдымда күмүштөн же алтындан Кудай жасабагыла. Мага курмандык чалынуучу жайды топурактан жаса. Анын үстүнө бүтүндөй өрттөлчү курмандыктарыңды, тынчтык курмандыктарыңды, койлоруңду, өгүздөрүңдү курмандыкка чал. Ошондо мен өз ысымым атылган жерге келип, сага батамды берем. Эгерде мага курмандык чалынуучу жайды таштан жасай турган болсоң, анда аны жылбаланган таштан жасаба, анткени сүргүч тиер замат аны булгап койгон болосуң. Мен үчүн курган курмандык чалынуучу жайга тепкич менен чыкпа, болбосо анын үстүнөн жылаңач этиң көрүнүп калат." 23 бөлүм. Чогулгандардын бардыгы орундарынан туруп, Исаны Пилатка алып барышты да, мындай деп айыптай башташты: "Биз бул адамдын элибизди бузуп жатканын көрдүк. Падышага салык төлөөгө тыюу салып, өзүм машаяак падышамын деп жүрөт." Ошондо Пилат Исадан: "Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы?" деп сурады. Иса ага: "Өзүң айтып жатасың" деп жооп берди. Пилат башкы ыйык кызмат кылуучуларга, чогулган элге: "Мен бул адамдан эч кандай күнөө тапкан жокмун" деди. Бирок алар айткандарынан кайтышпай, "Бул Галилеядан баштап ушул жерге чейин бүт жүйүт аймагында өзүнүн окутуусун таратып, элге дүрбөлөң түшүрүп жүрөт" дешти. Пилат муну укканда: "Эмне? Бул адам галилеялыкпы?" деп сурады. Исанын Ирод башкарган аймактан экенин билгенде, Пилат аны Иродко жөнөттү. Анткени ошол күндөрү Ирод Иерусалимде жүргөн эле. Ирод Исаны көргөндө аябай кубанып кетти. Анткени ал тууралуу көп уккандыктан, кандайдыр бир керемет көрүүгө үмүттөнүп, аны көптөн бери көргүсү келип жүргөн. Ал Исага көп суроо берди, бирок Исага эч кандай жооп берген жок. Ал жерде турган башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар аны аябай айыпташты. Ирод болсо өзүнүн аскерлери менен аны кордоп мазактады да, ага жылтылдаган кийим кийгизип кайра Пилатка жөнөтүп жиберди. Буга чейин бири-бири менен касташып жүргөн Ирод менен Пилат ушул күнү дос болуп калышты. Пилат болсо башкы ыйык кызмат кылуучуларды, башчыларды жана элди чакыртып алып, аларга мындай деди: "Силер бул адамды мага элди бузуучу катары алып келгенсиңер. Бирок мен силердин алдыңарда тергөө жүргүзүп, андан силер койгон айыптардын эч бирин тапкан жокмун. Мен аны Иродко жибергем, бирок ал да андан күнөө таппай, аны кайра бизге жөнөтүп жибериптир. Демек ал өлүм жазасына татырлык эч бир күнөө жасаган эмес. Ошондуктан аны жазалап туруп кое берем." Пилат майрамга карата бир туткунду бошотуп бериши керек эле. Бирок чогулган элдин баары: "Ага өлүм, бизге Бараббаны бошотуп бер" деп кыйкырышты. Барабба болсо шаарда болгон бир козголоңго катышып, киши өлтүргөндүктөн түрмөгө камалган эле. Пилат кайрадан элге кайрылып, Исаны бошоткусу келгенин айтты. Бирок алар: "Аны айкаш жыгачкага да" деп кыйкырышты. Пилат 3-чү жолу аларга: "Ал кандай жаман иш кылды? Мен андан өлүм жазасына татырлык эч кандай күнөө тапкан жокмун. Ошондуктан аны жазалап туруп кое берем" деди.
Бирок алар болгон үндөрү менен аны айкаш жыгачка када деп кыйкырып талап кыла беришти. Алар улам күчөп кыйкыра беришкендиктен 24 Пилат алардын талабын орундатууну чечти. Ошентип ал козголоңго катышып жана киши өлтүрүп түрмөдө жаткан кишини элдин суранычы боюнча бошотту. Исаны болсо алардын эркине тапшырды. Аскерлер Исаны алып бара жатышканда талаадан келе жаткан Шимон деген киринеялык кишини кармап алышты да ага айкаш-жыгачты көтөртүп Исанын артынан ээрчитип коюшту. Исанын артынан өтө көп эл ээрчип бара жатты. Алардын арасында ал үчүн боздоп ыйлаган аялдар бар эле. Иса аларга бурулуп мындай деди: "Иерусалимдик кыздар, мен үчүн ыйлабагыла. Өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн ыйлагыла. Анткени тукумсуз, бала төрөбөгөн, эмчек эмизбеген аялдар бактылуу деп айтыла турган күндөр келет. Ошондо тоолорго биздин үстүбүзгө кулагыла, дөбөлөргө болсо бизди басып калгыла деп айта башташат. Жашылдарака ушундай кылышса, анда куурагандарак эмне болот?" Иса менен бирге эки кылмышкерди да өлтүргөнү алып бара жатышты. Алар баш сөөгү деген жерге келишкенде Исаны жана эки кылмышкерди айкаш-жыгачка кадап коюшту. Бирин анын оң жагына, бирин сол жагына кадашты. Иса болсо: "Ата, буларды кечирөгөр, анткени эмне кылып жатышканын билишпейт" деди. Аскерлер өкчөмө таш ыргытып анын кийимдерин бөлүп алышты. Эл ошол жерде карап турду. Башкаруучулар болсо: "Ал башкаларды куткарды. Эгерде ал Кудай тандаган Машаяк болсо, анда өзүн куткарсын" деп шылдыңдашты. Аскерлер Исанын жанына келип, ага ачуу ичимдик сунуп: "Эгерде сен жүйүттөрдүн падышасы болсоң, анда өзүңдү куткар" деп шылдыңдашты. Исанын баш жагына грек, латын жана еврей тилдеринде "Бул жүйүттөрдүн падышасы" деп жазылган тактайчаны илип коюшту. Айкаш-жыгачка кадалган эки кылмышкердин бири: "Эгерде Машаяк болсоң, анда өзүңдү да бизди да куткар" деп ага тил тийгизди. Экинчиси болсо аны тыйып: "Кудайдан коркпойсуңбу? Өзүң деле ушул жазага тартылбадыңбы? Бизге туура өкүм чыгарышты. Анткени биз кылган иштерибизге жараша жазабызды алып жатабыз. Бул болсо эч кандай жаман иш жасаган жок да" деди. Анан ал Исага: "Иса, өзүңдүн падышачылыгыңа барганда мени эстей көр" деди. Иса ага: "Мен сага чындыкты айтып коеюн. Бүгүн сен мени менен бейиште болосуң" деди. Болжол менен түшкү 6 сааттан 9 саатка чейин күн көрүнбөй, бүт жерди караңгылык каптап турду. Ибадатканадагы көшөгө дал ортосунан айрылып калды. Иса үнүн катуу чыгарып: "Ата, жанымды сенин колуңа тапшырамын" деди. Ушинтип айткандан кийин ал жан берди. Муну көргөн жүзбашы: "Бул чын эле адил адам болчу" деп Кудайды даңктады. Муну көрүүгө чогулган эл болгон окуяны көргөндөн кийин өкүнүү менен тарая баштады. Исаны тааныгандардын бардыгы жана аны Галилеядан ээрчип келген аялдар алыстан бул окуяны карап турушту. Ал жерде жүйүттөрдүн Ариматая шаарынан ак ниет, адил, Кудайдын падышачылыгын күтүп жүргөн Жусуп деген адам бар эле. Ал кеңештин мүчөсү болчу. Бирок ал кеңештин Исаны өлтүрүү үчүн чыгарган чечимине жана кылган иштерине макул болгон эмес. Ал Пилатка барып Исанын сөөгүн сурады. Анан ал сөөктү түшүрүп алып кепин деди да асканын бооруна оюлуп жасалган али эч ким койла элек мүрзөгө койду. Жума күнү аяктап ишемби күнгө таяп калган эле. Иса менен Галилеядан келген аялдар да Жусупту ээрчип келишип, мүрзөнү жана анын сөөгү кандай коюлганын көрүштү. Анан алар шаарга кайтып барышып, жыпар жыттуу заттарды жана майлоочу майларды даярдашты. Мыйзамдын талабына ылайык алар ишемби күнү эс алышты. 38 бөлүм. Теңир бороондун ичинен Аюпка мындай деп жооп берди: "Мааниси жок сөздөр менен Кудайдын чечимин караңгылаткан бул ким? Эркектей болуп белиңди буу. Мен сенден сурайын, сен мага түшүндүрүп бер. Мен жердин негизин жаратканда сен кайда элең? Айт эгер билсең. Анын көлөмүн ким чектеди? Айт эгер билсең, аны ким жип менен ченеп чыкты? Анын негизи эмненин үстүнө орнотулган? Же болбосо аны бурчка коюлуучу ташын ким койгон? Таңкы жылдыздардын кубанычтуу ырынын коштоосунда Кудайдын бардык уулдары кубанычтан кыйкырып турганда сен кайда элең? Деңиз эненин курсагынан чыккансып чыкканда аны дарбаза менен ким тосту? Мен ага булутту кийим кылып, мунарыкты жалаяк кылып бергенде сен кайда элең? Мен ага чек коюп, дарбазага кулпу салып, ушуга чейин жетесиң, андан ары өтпөйсүң. Текебердүү толкунуңдун чеги ушул жер болот деп айтканда сен кайда элең? Сен өз өмүрүңдө таңга буйрук бердиң беле? Таң нуруна өз ордун көрсөттүң беле? Сен ага төгөрөктүн 4 бурчун нурга бөлө дедиң беле? Жер жүзүнөн мыйзамсыздарды силкип сал дедиң беле?
чопо мөөрдүн астында өзгөрүлгөндөй, жер да өзгөрүлүп, түрдүү түстөгү кийимдей болуп калсын дедиң беле? Мыйзамсыздардын чырагы өчсүн дедиң беле? Алардын суук колдору сынсын дедиң беле? Сен деңиздин тереңине түштүң беле? Түпкүрдүн түбүн изилдегени түштүң беле? Сен үчүн өлүм дарбазасы ачылды беле? Өлүм көлөкөсүнүн дарбазасын көрдүң беле? Жердин кеңдигин карап чыктың беле? Эгерде ушулардын бардыгын билсең, түшүндүрүп бер. Жарык жашаган жерге барчу жол кайда? Караңгынын турган жери кайда? Анын чегине жеткениңчин, анын үйүнө алып баруучу жолду билериңчин. Сен муну билесиң. Анткени сен ошол кезде эле төрөлгөнсүң. Сен жашаган күндөрдүн саны өтө көп. Сен кар сактагыч кампага кирдиң беле? Мөндүрлөр сакталган казынаны көрдүң беле? Мен аларды алаамат күндөргө, салгылаш менен кам майдан күндөрүнө сактап турам. Жарык кайсы жол менен жайылат? Чыгыш шамалы жер үстүнөн кайсы жол менен өтөт? Суулардын нугун ким буруп турат? Чартылдаган чагылгандын жолун ким салып турат? Эл жашабаган жерлерге, адам жашабаган эрме чөлдөргө ким жамгыр жаадырып жатат? Чөлдөр менен талаалардын суусунун ким кандырып жатат? Ким чөптөрдүн тамырын жибитип, өскөнгө түрткү берип жатат? Жамгырдын атасы барбы? Же шүүдүрүмдүн тамчыларын ким жаратып жатат? Муз кимдин курсагынан чыгат, асман бубагын ким жаратып жатат? Суулар таштай болуп катат, түпсүздүктүн үстү тоңот. Сен ким топ жылдызынын түйүнүн байлай аласыңбы? Кесил топ жылдызынын түйүнүн чече аласыңбы? Топ жылдызды өз маалында чыгара аласыңбы? Ашты балдар менен алып жүрө аласыңбы? Асмандын мыйзамдарын билесиңби? Жер жүзүнө анын бийлигин орното аласыңбы? Суу мол болуп, сени капташ үчүн булуттарга үнүңдү көтөрө аласыңбы? Чагылгандарды жибере аласыңбы? Алар сага келип, биз мына деп айтышмак беле? Жүрөккө акылмандыкты ким салды? Же болбосо акылга маанини ким берди? Ким өз акылы менен булуттарды санап чыга алат? Ким асман идиштериндеги сууларды токтото алат? Топуракчылак айланып, чоң кесектер бири-бирине жабышып жатканда, аларды ким токтото алат? Ургаачы арстандын тамагын сен таап берип жатасыңбы? Арстандын балдарын сен тойгузуп жатасыңбы? Алар чээнде жатканда, же көлөкөлүү буктурмада жем аңдып отурганда тамагын сен камдап берип жатасыңбы? Балапандары тамак таппай каңгып, Кудайга кайрылып, чыйпылдап жатканда, каргалардын жемин ким даярдап берип жатат? 8-бөлүм. Бир туугандар, силерди Кудайдын Македониядагы жыйындарга көрсөткөн ырайымы жөнүндө кабардар кылабыз. Баштарына оор сыноолор келгенине карабастан, алардын кубанычы чоң, өтө жакырдыгына карабастан, алар өтө берешен. Анткени мен алардын чын көңүлдөн, колдорунан келишинче атүгүл ашыра беришкенине күбөмүн. Ыйыктарга кызмат кылууга кошкон салымдарын кабыл алышыбызды алар бизден көптөн көп өтүнүштү. Алар биз күткөндөн да артык кылышты. Алгач өздөрүн Кудайга арнашты, андан кийин Кудайдын эрки менен өздөрүн бизге арнашты. Ошондуктан биз Титтен силердин араңарда баштаган ушул жакшы ишинде аягына чыгарышын өтүндүк. Силерде бардыгы мол, ишенимге, сөзгө, билимге байсыңар, бардык жагынан тырышчааксыңар, бизди чын дилиңер менен сүйөсүңөр. Эми ушул кайрымдуулук ишинде да ынтаалуулук көрсөткүлө. Муну мен силерге буйрук иретинде айткан жокмун. Башкалардын ынтаалуулугуна салыштыруу аркылуу силердин сүйүүңөрдү да сынап жатам. Теңирибиз Иса Машаяктын ырайымы силерге белгилүү. Ал өзү бай болуп туруп, силер үчүн жардыланды. Силер анын жардылыгы аркылуу бай болушуңар үчүн ошентти. Бул нерсеге карата мен өз оюмду айтайын. Бул ишти жаңы эле баштабастан өткөн жылы эле өз каалоосу менен баштаган силер үчүн бул пайдалуу. Эми бул ишти аягына чыгаргыла. Өзүңөр каалап баштаган ишти өз мүмкүнчүлүгүңөргө жараша аягына чыгаргыла. Бергенге каалоосу болсо, колунда жок нерсеге жараша эмес, колунда болгон нерсеге жараша кабыл алынат. Башкаларга жеңилдик болуп, силерге оордук түшпөсүн. Тескерисинче теңдик болсун. Теңдик болуш үчүн азыр силердин ашык нерсеңер тигилердин кем карчын толуктоого жумшалсын. Кийин тигилердин ашык нерсеси силердин кем карчыңарды толуктоого жумшалсын. Ыйык жазууда көп жыйнаган адамдыкы ашып калган жок, аз жыйнаган адамдыкы жетпей калган жок деп жазылган. Титтин жүрөгүндө силерге карата ушундай камкордукту пайда кылган Кудайга ыраазымын. Анткени мен да андан өтүнгөм, бирок анын өзүндө эле ушунчалык каалоо бар болгондуктан ал силерге өз ыктыяры менен кетти. Тит менен кошо дагы бир тууганды жибердик. Ал жакшы кабар тараткандыгы үчүн бардык жыйындар тарабынан макталып жүрөт. Анын үстүнө бул бир тууган ушул кайрымдуулук ишин аткарууда биз менен чогуу жүрүш үчүн жыйындар тарабынан дайындалган.
Биз бул ишти Теңирди даңкташ үчүн жана жардам берүүгө даяр экенибизди көрсөтүш үчүн кылып жатабыз. Биз аны өзүбүз жыйнаган бул мол жардам тууралуу кимдир бирөөдөн жеме угуудан сактануу үчүн жибердик. Анткени биз Теңирдин алдында эле эмес, адамдардын алдында да таза болууга аракеттенебиз. Аны менен кошо дагы бир тууганыбызды жиберип жатабыз. Анын ынтаасы көп жолу көп жагынан сыналган. Азыр анын ынтаасы мурдагыдан да артты. Анткени ал силерге бекем ишенет. Тит жөнүндө айтсам, ал менин жолдошум, силердин араңарда кызмат кылган кызматташым. Берки бир туугандар болсо, жыйындар тарабынан жиберилген өкүлдөр. Алар Машаяктын даңкы. Ошентип, жыйындардын алдында аларга өзүңөрдө сүйүү бар экендигин, жана силер менен мактанганыбыздын жөнү бар экендигин көрсөткүлө.